Саламатсыңарбы? Бизде бүгүн тарбиялык саат. Тарбиялык сааттын темасы китеп билим булагы. Биздин максат китеп жана анын тарыхы жөнүндө маалымат алабыз. Китептин пайдасын билебиз, китепти туура пайдаланууга үйрөнөбүз. Балдар, 1996 жылдан 23 апрелинен тартып китеп күнү белгиленет. Бул иш-чаранын максаты китептин маанисин көтөрүү жана китеп бул билимди сактоочу эң туруктуу каражат экенин айтуу. Эң алгачкы китептер булар таштардагы жазуулар жана папирустар. Алгачкы адамдар илгери таштарга ар кандай маалыматтарды жазышкан жана папирустагы. Бул папирус менен таштардагы жазуулар аркылуу биз мурунку болгон нерселерди окуп биле алабыз. Германияда биринчи жолу Йоган Гутенберг китепти басып чыгарган станок ойлоп тапкан. Ошондон бери ар бир жазылган кагазча китеп болуп толукталып басылып чыга баштаган. Азыр көптөгөн заманбап китептер бар. Бул кичинекей электрондук китептер чоң китепкананы камтыйт. Адамдар китептин керектүүсүн билип ар кандай эстеликтерди коюшкан. Биз китепти окуйбуз. Анткени китепте көп нерселер камтылган. Китепте кызыктуу жомоктор жана биз билбеген жаратылыштын ар кандай кубулуштарын окуп билсек болот. Китептен көптү билебиз. Китеп бизге тээ алыста жүргөн космосту дагы айтып берет. Отуруп эле кичинекей китептен жомокторду башка планетага, башка өлкөгө дагы учсак болот. Балдар, китепти айрыбай таза кармайлы. Анткени китеп бизге кызыктуу нерселерди билет.